Бейиш нуру. Бала тарбиясы. Тарбия учурдагы эң эле орчундуу маселе. Тарбия бул бир өлкөнүн келечеги. Бир коомдун эки дүйнөлүк бакыты же азабы. Ыйык Курандын тафсири болгон Рысалей Нур чыгармаларынын Ишаратул Ижаз томунда алгачкы сүрө болгон Фатиха сүрөсү тафсирленет. Фатиха сүрөсү Альхамдулиллахи Роббил Аламин, башкача айтканда ааламдардын тарбиячысы болгон, ааламдарды тарбия кылган Аллахка мактоолор болсун деп башталат. Көрдүңүзбү? Куран ааламдардын тарбиячысы болгон Аллах деп башталууда. Кандай Аллах? Ааламдарды тарбиялаган Аллах. Биринчи аяты ушул. Демек, Аллахтын сөзү мусулмандардын эки дүйнө бактысы болгон Куран тарбия сөзү менен башталууда. А бул аяттан кийинки аят болсо Ар-Рахманир Рахим. Башкача айтканда, ал мээримдүү жана ырайымдуу деген мааниге келген аят. Демек, тарбия тууралуу айткандан кийин эле мээримдүү, ырайымдуу келүүдө. Эмне үчүн? Себеби Рахман, мээримдүү сөзү пайдаларды тартуу, алып келүү деген маанини камтыса, Рахим сөзү, кыргызчасы ырайым сөзү тоскоолдук зыяндарды жок кылуу деген маанини камтыйт. Пайдаларды тартуу, пайдалуу нерселерди сунуштоо бул мээримдүүлүктөн улам болот эмеспи? Бул жардамдашуу. Ал эми тоскоолду, зыяндарды жок кылуу бул ырайымдуулуктан улам болот. Тагыраак айтканда, бул эки усул жардамдашуу жана тоскоолдорду жок кылуу тарбиянын эң негизги пайдуу балдарынан. Белгилүү бир мүдөө үчүн аракет кылып аткандарга жардамдашуу жана тоскоолдуктарды жок кылуу шек күмөнсүз Аллах Тааланын тарбиясы. Бул жерде эки нерсе чыгууда. Биринчиси, аракет учурунда, өсүү учурунда жардамга муктаж болсо жардамдашуу. Экинчиси, аракет учурунда, өсүү учурунда тоскоолдук чыгып калса аны жок кылуу. Мисал үчүн, балдарыбыз өсүп жетилүүдө, дүйнөдөгү ар бир нерсени үйрөнүүдө, алардын олуттуу өсүп жетилүүсүндө, толук кандуу мыкты инсан боло алуусунда, аларга муктаж учурда жардамдашуу жана тосук болгон тоскоолдуктарды жок кылуу бул тарбия. Чынында бул сүйлөмдө улуу сырлар камтылган. Турмуштагы мисал менен түшүнгөнгө аракет кылалы. Көбүнчө 3-4 жаштагы балдарыбыз менен парктарга барып калабыз. Жолдо бараткан кезде баланы сөзсүз колунан кармап жете эле алабыз. Себеби жоголуп кетиши мүмкүн деп ойлойбуз. А бала болсо сиздин колуңуздан чыгып ээн эркин чуркашты каалайт. А паркка келгенде айла жок кое бересиз ойносун деп. Бирок бала ойноп жүргөн кезде улам сизди кетип калбадыбы, турабы деп карап турат. Эгер атасы көрүнбөй калса дароо коркуп ыйлап баштайт. Ал каалоосунда колумду кармаба, ошол эле кезде алыста кетип калба, жанымда тур деп жатат. Атасы болсо келип, балам, колумду кое бербе десем болбойсуң. Колумду кармап жүрбөйт белең десе туура болобу? Чынында бала бул аракети абалы менен бизге ушундай маанини айтып жатат. Атаке же апаке, мен кичинекей бир инсанмын. Бул ааламдын мыйзамдарын билбейм, сабатсызмын. Бул дүйнөнү жаңыдан эле таанып жатам. Сен менден мурда келгенсиң. Жакшы билесиң, тажрыйбаң бар бул аалам жашоосу тууралуу. Ошондуктан жанымда тур. Сага муктаж болгон кезде колуңду мага сун. Демек, аракет учурунда жардамдашуу деген эрежени бала абалы менен бизге айтууда. Бул жерде өтө кылдат бир чек бар. Бала жардамга муктаж болгондо жардам колун сунуу бул эң мыкты ыкма. Ар бир иш аракетине аралаша берүү, ар бир кадамына кийлигише берүү жогоруда аталган жардамдашуу эрежесине терс келет. Кээде жашоодо балдарынын же аялынын ар бир кыймыл аракетине кийлигишкен аталарды көрүп калабыз. Бала этегинде өзүнө болгон ишенимин жоготуп, өз алдынча чечим кабыл алуу өзгөчөлүгүнөн кур калат. Атүгүл маңкурт сыяктуу да болуп калат. Атадан андай мамилени көргөн бала өмүр бою бирөөлөрдүн айтканына кирип, баш ийүү жашоо образына көнүп калат. Ар бир ата өзүбүздү текшерип көрөлү. Билбеген абалда балдарыбызга ушундай кооптуу мамилени жасап жатпайбызбы? Бул маанилүү. Жашоодо мындай аталар өздөрүнүн аталарынан ошондой мамиле көргөндөр болуп чыга келет көбүнесе. Бул терс мүнөз ыкма атадан балага мурас катары калып, муунду уулап келет. Демек, баланын ар бир кадамына кийлигише берүү же дайыма жанында жүрүп көзүн карай берүү
Muhtаж болбосо деле жардамдаша берүү бул тарбиянын сырына терс келген ыкма. Бала качан гана муктаж болгондо гана жардамдашуу, көмөктөшүү керек экен. Белгилүү психолог, педагог башынан өткөн окуясын ушундайча баяндап берет. Бир күнү кесиптешимдин үйүнө конокко барып калдым. Экөөбүз сүйлөшүп олтурган кезде кичинекей баласы диванга тырмышып чыкканга аракет кылып жатты. Бирок чыга албай жатты. Атасы муну көзүнүн кыры менен байкап турду. Мен болсо чыдабай кетип туруп барып, баланы көтөрүп диванга чыгарып койдум. Бул кылганым үчүн атасы мага рахмат айтат го деп ойлогом. Бирок атасы тескерисинче бул кылганыма нааразы болду. Ал мага эмне кылып койгонуңуздан кабарыңыз барбы деди. Мен түшүнбөй кыжаалат боло түштүм. Ал сөзүн улады. Баламдын жеңишке болгон кызыгуусун, мотивациясын өлтүрдүңүз. Балам диванга чыгуу үчүн аракет кылып тырмышып жаткан эле. Ал артка кайтмак эмес. Биздин карап турганыбызды да билип турган эле. Өжөрлүк менен чыгып, бизге көрсөтмөк, далилдемек өзүн. Чыккан кезде ал артка чегинбестен аракет кылуу менен ийгиликке жетсе болоорун үйрөнмөк. Натыйжада мени карап, мына, атаке, мен чыктым деп сыймыктанмак. А мен болсо, азаматсың балам демекмин. Сиз анын колунан ушул нерсени алдыңыз. Ал өлетим болбостон балама оңой жол менен, тагыраак айтканда байкеңдин же жакыныңдын колдоосу менен да ийгиликке, бийиктикке жетсе болот деген пикирди үйрөтүп койдуңуз. Кесиптешимдин бул сөздөрү мага аябай чоң сабак болду чынында. О, менин бир тууганым. Бул окуяга сыртынан карасаң өтө эле жөнөкөйдөй көрүнөт. Бирок артында өтө чоң улуу акыйкат жатат. Жашоодо анын баланча тайкеси бай, түкүнчө байкеси депутат, же болбосо министр. Ошон үчүн ал ийгиликке жетти. А менин андай тайкем, байкелерим жок да, ошон үчүн ал жеткен ийгиликке жетпедим деп жоопкерчиликтен кутулганга аракет кылгандарды көрөбүз. Балким биз да ошондой пикирде жүрөбүз. Демек, кичинекей кезибизде ар бир иште чоңдордун колдоосун көрүп, көнүп калганбыз. Ата-энебиз ар бир ишибизди кылып берип жүрүп, көндүрүп койгон. А чоңоюп, жоопкерчилик моюнга жүктөлгөн кезде да ошол колдоону күтөбүз. Колдоо жок болгон кезде болсо, тагдырга, тагыраак айтканда, туугандын жоктугуна шылтайбыз. Ийгиликке жетпей жаткандыгыбыз тааныштын жоктугунан эмес, балким биздин чыдабастыгыбыздан, жалкоолугубуздан, сабырсыздыгыбыздан улам болуп жаткандыгын байкабай жатабыз. Тарыхты карасак, ийгиликке эң көп жеткендер муктаж үй бүлөдөн чыккандар, айыл жеринен чыккандар. Демек, токотер жери, балага дайым эле жардам бере берүү, ар бир кадамына кийлигише берүү баланы майып кылып коет. Бала мунун жазасын өмүр бою тартат. А түгүл акыретине да таасир этиши мүмкүн. Баланын жетилүүсүндө тоскоолдуктарды жок кылуу, бул кечире билүү маанисине да келет. Бала билбей катачылык кетирип коет. Ошол себептен Аллах балагат куракка чейин күнөө жазбай жатат балдарга. Демек биз да кечире алышыбыз керек. Кээде биз да күнөө кылып койгонубуз үчүн Аллахтан кечирим сурайбыз. Аллах бизди жазалап жатабы? Жок. Демек, биз да балдар билбей ката иш кылып койгон кезде акылмандуу түрдө кечире алышыбыз керек. Кечирилгендердин катарына кире алыш үчүн биз да кечире алалы. Каталарды кантип кечиребиз? Ур токмок мененби, уруш сөгүш мененби, жаза мененби? Мисалы, доскадагы кирди же туура эмес жазууну өчүрүү үчүн бизге 3 нерсени балта, бычак, сүлгү сунушташса, биз кайсынысын тандашыбыз керек? Балта менен ургулап чукуу атып өчүрсөк, досканы жараксыз кылабыз. Жазууну эле өчүрбестен досканын бир бөлүгүн чукуп оюп алабыз. Ал жерге бир нерсе жазса болбой турган абалга келтирип коебуз. Бычак менен кырып өчүрсөк, дагы досканы бузабыз. Жазуу менен кошо досканын бети чийилип жаракат алат. Демек, биз туура эмес жазууну өчүрүү үчүн жумшак сүлгүнү тандашыбыз керек. Жумшак сүлгүнү да жумшактык менен колдонуу керек. Жумшак сүлгү гана доскага зыян бербей өчүрө алат. Ур токмок менен каталарды жок кылуу, тарбиялоо бул кудум балта менен доскадагы жазууну өчүргөн сыяктуу. Акарат сөз менен сөгүш менен каталарды жок кылуу бул бычак менен кырып атып жазууну өчүргөн сыяктуу. Экөө тең назик балага өтө чоң зыян. Жөнөкөй туура эмес жазууну жумшак сүлгү менен акырын өчүрүп жаткан биз эмне үчүн балдарыбыздагы туура эмес аракеттерди да жумшактык менен сылап жок кыла албайбыз? Мисалы, телефонубуз болгону бир темир.
Бирок программа жүктөлгөндүгү үчүн кандайдыр бир деңгээлде сезимге ээ болуп калган. Сенсор, тагыраак айтканда англисчеден sensory сөзү кыргызчага сезимтал, сезгич деп которулат. Аты айткандай, телефонубуз сезимге ээ болгон бир темир. Эми биз ушул сезимтал темирге кандай мамиле кылабыз? Акырындык менен бармактын жумшак жерин тийгизебиз. Акырын гана сылайбыз. Назик сылоо аркылуу иштетебиз. Кайдагы бир робот темирге ушунчалык жумшак, назик мамиле кылган биз миңдеген сезимдерге ээ болгон жаныбыз, каныбыз болгон балабызга эмне үчүн жумшак мамиле кылбайбыз? Эмне үчүн телефонду сылап башкаргандай аларды да сылап тарбиялабайбыз? Тарбияда ушул телефонго эле кылган мамилени балдарга кылсак, чоң ийгиликтерге жетмекпиз. Биздин эң улуу өрнөгүбүз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мээримдүү эмес беле? Мээрим пайгамбары, ааламдарга мээрим катары жиберилген пайгамбар деп аталган эмес беле? Ооба, аталган. Анда эмне үчүн аны саллаллаху алейхи вассаламды ээрчибейбиз? Балдарга жумшак, мээримдүү бол деген акыйкатты мен айтып жаткан жокмун сизге. Аллах Куранда айтып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тили менен, жашоосу менен, абалы менен айтууда. Эмне үчүн мээримдүүлүк тараптан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчибейбиз? Айрыкча азыр 21 кылымдын инсаны мээримдүүлүккө өтө муктаж. Балаңыз мээримдүүлүккө өтө муктаж. Кызыңыз мээримдүүлүккө өтө муктаж. Жубайыңыз мээримдүүлүккө өтө муктаж. Апаңыз, атаңыз, бир туугандарыңыз мээримдүүлүккө өтө муктаж. Мээримдүүлүк менен, жумшактык менен гана көп маселени чече алабыз. Себеби сиздин пайгамбарыңыз, менин пайгамбарым жумшак, мээримдүү пайгамбар болгон. Аны ээрчишибиз керек. Куранда Аллах Таала чынында силер үчүн Аллахты, акырет күнүн үмүт кылгандар жана Аллахты көп эске алгандар үчүн да Аллахтын элчисинде көркөм өрнөктөр бар деп бекеринен айтпаса керек. Курандын Ырыс эле нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.